Баткен жергесиндеги каргашалуу окуяга талас эли кайдыгер караган жок. Бири тамак аш түрүндө жардам берсе, бири акчалай жардам көрсөтүштү. Биримдикте чогултулган жардамдар Баткенге жөнөтүлүүдө. Кече 25 тонна азык түлүк жүктөлгөн унаа Баткенге сапар тартты. Жалпысынан Талас областы боюнча бүгүнкү күнгө 12 миллион 500 миң сомго ушу азык түлүк акчалай каражат ушулар жөнөтүлдү. Ушул оор мүнөттөрдө мамлекетибиз жалпы ушул Баткен областыбыз жардамга муктаж болуп атканда мына биринчи сааттардан баштап эле ушу жаштарыбыз демилгелеп элдер кошулуп мынакей ар бир колдон келген азык түлүктөрүн ошол кийим кечелерин тамак аш баардыгын жүктөп атты. Ушул учурдан пайдаланып ушу элибиздин ынтымагы ыдырабасын, дайыма ынтымактуу болсун. Талас облусунан чогултулган гуманитардык жардамдар өз даректерине жеткирилди. Бул үчүн демилгелүү жаштардан түзүлгөн топ көзөмөл кылышууда. Бүгүнкү күндөн баштап Баткен эли үчүн гуманитардык жардамды чогултуу убактылуу токтотулду. Бүгүндөн баштап болду уже продуктылар алынбайт. Жардам берем деген элибиз болсо акчалай эле жардам берсе, алда кутучаны мэриянын алдына коюп коебуз. Ошол жерге барып салып кете берсин, 10 күндөй турат да ошол жерде. Анан 10 күн чогулган акчаны Жалал Баткенде бузулган үйлөргө жардам кетет да. Эгерде мен акчалай жардам бере албайм, продукт менен жардам берем дегендер болсо, алар деле мэрияга алып барып коюп кое берсин. Ал жардамды өзүбүздүн жарандарга, Талас ичинде кыйналып жашаган жарандарга продуктулай жардам берип коебуз деген ой болуп атат. Кыргыз эли жашоодо жабыр тартып, жардамга муктаж болгондорду эч качан кароосуз калтырган эмес. Бул учурда Талас эли Баткен облусунун кайгысын тең бөлүшүп, колунан келген жардамын көрсөтүп жатат. Ал эми чогултулган жардамдар өз даректерине жеткирилиши тыкыр көзөмөлдө турат. Жалпысынан Талас облусунан бул Баткен облусунун счетуна 9 миллион сом акча каражаты которулган. 22 сентябрь күнү Кара Бура районунан 1 миллион 115 миң сом акча каражаты накталай жөнөтүлгөн. Азыркы учурда 5 оор жүк ташуучу автоунaalар өз дарегине жеткен. Баткен облусунун ар кайсы аймактарында бөлүп таратып келишүүдө. Кара Бура районунда 10дон ашуун ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Баткен жергесиндеги окуяда ар улуттун өкүлдөрү дагы четте калбай колдорунан келген жардамдарын беришти. Бүгүнкү күндө Кызыл Адыр элинен 650 миң сом чогулду. Ошондой эле башка айылдардан да чогулуп, Кара Бура районунун элинен 1 миллион 215 миң сом болду. Ошол акчаны аманат кылып, Баткен элине жардамга чыгып атабыз. Кече бир оор жүк ташыган унаа жергиликтүү активист жаштардын коштоосунда Кызыл Адырдан Баткен облусуна жөнөп кетти. Жолго чыгаар алдында ардагерлер бата беришип, айдоочуларга ак жол тилешти. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун, аман эсен барып кайтып келгиле. Биз силерди күтөбүз. Жолуңар шыдыр болсун элине. Гулира Нурболотова, Байжан Мирбеков, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.